Мен ушу жерими алдырып атам. 2 жылдан бeri мен адилеттүүлүктү таппай атам. Ал жерге Караңгы айылын таза суу менен камсыздоого корейский грантка кирген, долбоор сунушталган. Эмне деген чечим, эмне деген эме экенин биз бу жерде элде эле түшүнбөй турабыз. Мен уже писик болуп калдым уже. Атам кандай фашисттик Германияда кан төксө, мен ушекте кан төгөм мунуга. Согуш ветераны болсо, бул жерди бирөөс келип баласынан сурабай туруп алып коюшка туура эмес деп ойлойбуз. Мына мен өзүм жерим жок. Баламдын жери жок. Балам 4 балалуу. Мына баламдын да жери жок. Биздин караган күткөн ушу Жылуулак. Мен бийликке нааразымын. Бул кишилердин эч кандай документи жок. Азыркы убакта чечими же башка эч кандай документи жок. Дагы жакшы мына 39-чу чыккан жыл мына архивдик териштирүүдөн чыкты мына. Атам ыйлап отурчу муналарга каякта дуал илгери. Мына мунунун бүт эле эме жерди казып илгери. Камыш менен үстүн төшөп ата бабалар жашаган. Урматтуу ага туугандар, өкмөттөр, бу жерде жер туура эмес болуп, мына Жылболактаган жер эле Кенжекул дегендин атасы Акметов, Абдулла дегендин биз бала кезде кичинекей бала кезибизден бери билебиз. Ошол жерде аккаттык кылып чечип берүүсүн суранабыз. Ал жерде болгон эле 3 эле там болгон. Акбаталы, Абдулда, Бурсебек деген. Ошону мыйзамсыз ушу чечим чыгаргандардан калыстык кылып ушу алып берип койсоңуздар суранабыз. Караңгы элинин атынан. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу өкмөт башчылары, айыл өкмөт, аким жана башкалар. Биз ушул көчөдө Абдулдаев Кенжекул менен кошуна болуп турабыз. Мына мен 71 жашка чыктым. Ушул бала кезимден баштап ушунун ушейикте төрөлүп, ушу атасы ушейикте ушуларды чоңойткону бүт эзимде. Ушейикте эшигин алдында биз чүк ойноп чоңойгонбуз. Мына эми бул жерди өзү согуш ветераны болсо, бул жерди бирөөс келип баласынан сурабай туруп алып коюшка туура эмес деп ойлойбуз. Эми ушул баланын биякта турган жерин сатып алган экен, өзүнө участок жок экен. Анан ушу ылайыктуу кылып чечип бериңиздерди өтүнөбүз. Бул туура эмес иш го. Жөнөкөй киши болсо бир жөн, согуш ветераны болсо, анан бирөөс буларга кеңешпей туруп жерин чечим чыгарып алган, колдон келет деген бул туура эмес го. Бул Садыр Жапаровдун закондорун кайта бурмалап, кайта тетирлентип, эмне кылып атканын түшүнбөй атабыз да биз ушуну. Эми ушуну жакшылап чечип бериңиздерди суранабыз. Эми болбосо президентке чейин барат да. Эмне кылат аны? Бул ата бабабыздын жери, ушуну чечип бериңиздерди суранабыз. Урматтуу туугандар, мынау жердеги мынагу участок жер план боюнча бул талаш болуп аткан экен. Ушул жер өзү Кенжекулдун атасы Абдулда Аксакалдын жашаган тамы бар болчу илгери. Ошол жерде жашаган, балдарын ушул жерде чоңойткон. Бул кишинин өзү жер план эмеси деле жок экен. Анан кийин ушул жерди эмне деген чечим, эмне деген эме экенин биз бу жерде элде эле түшүнбөй турабыз. Айыл өкмөт эмне себептен кандай болуп чыгарганын деле билбейбиз. Негизи бул жердин эмеге чыгып кеткени жер пландын эмени алып алган туура эмес. Ошону могу биз ушул жерде көчөдө кошуналары келип ушуну айтып коелу деп келип турабыз. Калыстык сөзсүздү. Негизи булардын жашаган жери болчу. Ушул Жылуулакта биздин дагы 1 гектардай жерибиз бар болчу. Анан өкмөт ошо мыйзамсыз бизден тартып алып атат. Бу жерде биздин кошунабыз Кенжекул аке экөөбүздүн жерибиз тушташ, бири-бирибизге кошунабыз. Ата бабаларыбыздын жери, ата конуш. Бул жерди өкмөт мыйзамсыз алып койгону туура эмес деп ойлойбуз. Эч ким келген жок, эч ким түшүндүрмө берген жок бизге. Ушундай алып чогулуш кылган жок, ушундай болот деп. Эч бир андай нерсеси жок эле, ушундай нерсе болуп атат да, бул жерден жерди тартып алуу болуп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Токтогул эли, урматтуу жердештерим. Мен бүгүн мына Токтогул районунун Чолпон ата айыл өкмөтүнүн Каракүнгөй айылына келип отурам. Дал ушул Каракүнгөйдө улуу ата мекендик согуштун ардагеринин жери бар болчу экен. Мына ошол жерин бүгүн өкмөт өзүн билемдик менен алып, анын баласы адилет таппай жүргөн убак болуп атат. Анда эмесе сиздерге иштин чоо жайын баардыгын жеринде чагылдырып берейин. Мен менен болуңуздар, каналдан алыстабаңыздар.
Assalamu alaikum. Келиңиздер. Gençe kulağay kandayız? Жақсы. Den soğuklarınız жақшы mı? Келиң иним. Жакшы келиптириз. Ушул мен адилеттикке жетпей аттым эле. Sizge hazır mı mikrofondu ulap koyayım. Мен ушул менин өзүмүн ушул ата конушуму мен сизге көргөзүп берейин. Мына кыш күрөө келгениңизге рахмат. Мына чилде айына карабай келгениңизге чоң рахмат. Жүрүңүз эми мен ушул ата конушту сизге. Bir çekerden daha bereyim. özünüz ayıp berseniz. Bul ata konuş jöndöчү кайсыл жылы түптөлгөн, атаңыз кайсыл жылы согушка барган, ушул жерде сиз төрөлдүңүз беле? Жана могул жерде турган курулуштар бар беле? Мына бул деген канча бир жыл мурун болуп атат да. Шуну бир аз айтып берсеңиз. Рахмат. Мен эми айтып берейин. Атам бул жерге 39-жылы согушка чейин эле ушакта жашашкан экен. Bu kişiler şu gölden göçüp çıkan. 74-жылы göçüp gele başlagan da hoca. Бул айылга түптөлүп башташкан. Түптөлүp башташкан. Ал биздин мунагу жерибизде согушка чейин биздин ата-бабаларыбыз ушул жерде жашап өткөн. Биз местный властьбиз. Биз көлгө барган эмеспиз. Ата-бабабыз ушул жакта мүрдөсү бар. Ушул жакта төрөлгөн, ушул жакта өлгөн, ушул жака өлүп мүрдөлөргө коюлган. Биз бул Демек азыр могул жакта жашоо эң биринчи жашоо эң биринчи жашоо ушул жакта. Мен ушул жакта төрөлгөм. Биз 7 тууганбыз. 4 эркек, 3 кыз. Ушул жерде бүт төрөлүп өскөн ушул жерде. Анда азыр ишеги койнуңуз бир Мен азыр кан жутуп турам. Atam özü iki yerinden jaratılgan, baştan buttan. Men atam uşul atamekendik soğuşta eldi жерди korgop gelse mamleket жерди baz aldı. Nemislerdi baz algan değil. Atam soğuşka çeyin uşekte ata-babalarımız dal uşekte yaşagan. Üy bolgonmu bul jerde? Üy bolgon. Mına muna jerde 82-yılı birden tambar bolçu su çıkıp ketip göçöge çıktık. Göçöge kança jıl çıktыңыздар? Boljoldop. Boljoldop 82-yılı men 84-yılı men armiyadan geldim. Armiyadan gelsem atam oşa жерди жерgilиктүү turgun Orozbek tigi Aktektirlik Şeşanalakeden satıp algan. Kupulu продажа. Gençakul деген балаңыз жашап аткан тамды мен саткам ошо. Ошондо ушу болжолу ушу 79-жылдары болуш керек эле. 78 бүтүп 79-жылдары ошону мен саттым эле. Ошо эми ошо Абдулла Аксакал жакшы киши эле ошо. Согуш ветераны болчу. Ошону мен саткам, ал саткандыгым анык. Mana atamın da yeri yok. İlgari 74-yıl oturuqtaşkan beyak. 74-yıl oturuqtaşkanda atama yer beptir. Leylinden göçmenlerine jetsin Aksakal. Siz Ateçistin Vaynavazıra turup durun. Ma atam aytçı da. Uşul yer bolat sizge. Ner Kuday boldu balam jetse dep tigi göçödögü жерди bölüm berilgen emas. Yok bölüm berilgen emas. Satıp algan. Kuplu продажа. Mına atamın da yeri yok mizamdı türünde. Menin de yerim yok. Men azır 60'a geldim. Meni şıldığında atışat. Şu 60'a çıkan eyin bir köçödön yer alıp koysam burada. Mına men özüm yerim yok. Balamın yeri yok. Balam 4 balalı. Mına balam da yeri yok. Bizden karagan gütken şu jılı ulak. Men biyilike narazımın. Mına gelgenine rahmat. Men biyilike narazımın. Mına ayıl hökmet bizdin ele bunu 800'te yaşayt. Bul veterandın tarzım alan ayıl hökmet bilet. Jatka bilet. Jatka bilet. Bul başka jaktan da gelgen emes. Uşu jergilüktü bul. Buna Jamankul Özkan. Uşu bilet nogu soğuş veteranları mektepke emetkende 23 fevralda 9 mayda süylötçü var. Bu işi polni. Buna Jana gördüңүздөр го мына айылда тургундар кандай ыйлактап атат да. Şu sen aldırып бересиң ата конуштур. Менин караган күткөнүм ушул жер. Şu жактан мына ушул жактан мүрдөлөр ушул жакта. Ушул жакка коюлган өлгөнү. Биз Ленинден көчүп келген эмеспиз. Биз ушул жактан бейекте 3 эле түтүн бар болчу. Карен koy boyunca 9 түтүн. 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 9 тү
9 tütün el var bolçu. Bu el göçüp gelecekte. Oşol anan oşol atamda tuğra düşünüp yer plan almaptır. Meyli ilgerikiler kayrımdı bolganda. Meyli oşol lerinden göçüp gelgenlerge jetsin dep. Mına atаңыз немистин фашисттеринен жерин коргоп отуруп, өкмөткө алдырыптыр да ошондо азыр. Эми Ушундай түшүнсөк болот да. Эми мындайда siz туура айтасыз. Байкаганыңызды айттыңыз. Мен азыр физически 2 жылдан бери жабыркап келем. Мен өзү сабырдуу адам элем. Мен сабырым батпай калды, мага барбир болуп калды азырчы. Мен атам согуштан 2 жеринен жаратылган, баштан, буттан. Атам кандай фашисттик Германияда кан төксө, мен ушекте кан төгөм. Ошо атам урас деп атадан мага кичине бирдеге калыш керек да тал терек. Мына буларга бүт өрүктөрдү тиккен мына. Кичинекей азыр кар болуп билинбей атат. Чүкөдөй ташынан бери терген, Атам ыйлап отурчу, муналарга каякта дуал илгери. Мунун бүт эле эме жерди казып илгери. Камыш менен үстүн төшөп ата-бабалар жашаган. Каякта жер план, каякта фундамент илгери. Каякта бульдозер түрткөн. Каякта бульдозер. Мен бийликке нааразымын. Мына Садыр Нуркожоев угуп турса, Биздин Токтогул район акими. Токтогул район акими жогору жактагы мына коррупцияны жоёбуз деп атат. Коррупция жоюлбайт. Коррупция илгери ата мекендик согуштун ветерандарына келип куттуктап кетчи 23 февралда. Булар куттуктамактыр, жерин базып алды мына, Базып алды мына жеринчи. Мен ичим атышып азыр, мен физически 2 жылдан бери оорuyum. Мен ушу кан кечип келген атамдын жерин эмне үчүн алдырып жиберем деген. Мына үй бүлөдө уруш күндө. Атам өзү намаз окучу. Мына ушу булактан тайрат алып, өзү молдонун баласы. Кан кечип келген. Шөктөн дайрат алып, жакшынак рахаттанчы. Балам муну мамлекет бизге берген. Эч ким ала албайт дечи. Эч ким ала албайт. Бирок азыр документтери бар дедиңиз го. Эми жүрүңүз үйгө барып, менин орден, медалдары бар, бүт документтер менен аны уурдап алган эмес. Муну мамлекет закондуу түрдө берген ага. Мына затова кызы бар. Атам өзү снайперист болгон экен. Бул жер боюнча бирин бир жок дегенде бир документтер барбы? Эми бирин документтер бар. Архивдүү териштирүүлөр менен дагы мамлекет бар экен. Архивден териштирип алдык. Бүт эмези корегенеден чыкты архивден. Архивдик териштирүүлөр менен. Дагы берине сүйүнүп отурам. Демек биринчи документтер бар экен. Первичный документ бар. Мына болот. Иним бул эмне деген ушундук. Мынагу ата мекендик согуштун катышуусу мынантип мамлекет сыйлап берип аткандан кийин атам айтчы бул өзү отряд башчысы болгон экен, ефрейтор. Бир 4-5 кишини башкарчу экен. Командир экен да почти. Ошентип койчу эле. Бул өзү башы мына значок. Снайперист болгон экен өзү. Бир 3 айбы 2 ай окуткан дечи ата мына снайпер значогу турат. Анан эми ушул мен ушундай кан кечип келген кишинин мен аябай капамын да. Şu mamleket ушинтип сыйлап ардак эмеге илинген эменин жерин алып коюшка мен абдан капамында. Ушул урматтуу Садыр Нуркожоевич тиги камчык ташып тиги коррупциянын элементтерин жок кылам деп атат. Жок кылбастан кайра күч алып атат. Мынантип мамлекет согуш ветерандарын жерин тартып алып атат. Күчкө салып. Агай Ополтоодой салымы бар экен, зор салымы бар экен. Мен азыр көрүп чындыгында таң калып турам да. Ана жана бир документтерди да айтпадыңызбы? 39-жылы документ бар. Туура айтып атасыз. Мына мен кыжалат болгондон мен ушул айттым го ана мен уже псих болуп калдым уже. Мурун спокойно эле киши болчумун. Ушул атамын согушка кан төгүп келген жерин эмне үчүн уйку жок менде. Ордендерин көрөм. Мына азыр дагы жакшы мына 39-чы чыккан жыл мына архивдик териштирүүдөн чыкты мына. Аксакал деди. Илгери кызыл китеп деген жок болчу дейт. Мына кызыл китеп ушул 66-чы чыккан жылы мына атамын мына биз 7-1 тууганбыз мына. 7-1 туугандын мына 7-1 туугандын тең бир экте тисмеси турат.
Мына көзү өтүп кетти. Мына жерин тартып алып атат. А сизге эскертүү берген жокпу өкмөт? Эми мына болмас эле туура айтып атасыз. Мына айыл өкмөт башчысы ушу биздин айылда. Эсенкулов өскөн. Мына таанып билип эле жүргөн. Отечественный войнанын бул мектептерде сүйлөөчү 23 февраль 9 майларда. Билет, билип туруп кылган. Мен ушу айыл өкмөткө капамын. Мулагы айыл өкмөттөгү жанагы жер комитетине, депутаттарга эмне үчүн ушу мага келип, алдыма келип, ушу согуш ветерандын үй бүлөсү эле деп туруп, эмне үчүн сурап койгон жок? Міне документиңиз барбы? Уй тилинде кагазыңыз барбы же жокпу? Мен айтат элем го. Мына кептерди мына. Мага 2 жыл болду. Айыл өкмөт Каракүнгөй, айыл өкмөт Каракүнгөй каттай берип, мен изим жолдо калды. Айыл өкмөт тиги жер комитетине шылтайт барсаң. Жер комитет шеп билет дейт. Урен барам, кайра Токтогулга келем, ортолда оскорбление. Меме келиптир, алып койгон. Уша даун эле. Жүрөгүңүздө ошол жер сизди ата конуш болуп. Ата конуш деген ордо болуп эле турган. Турган, эч ким ала албайт, атамайтчы да. Биздин мамлекет 74-жылга мен илинбей калгам. Мамлекет ошо Жылы Булактагы жана Жете Булаңга жетет деп туруп мамлекет бербегендиктен мен ошого макул болгом дечи жарыктык. Мына. Анан эми менин капа болгонум ушул мына мен азыр ооруп калдым ишенсеңиз. Ушу мен астыма келип же депутат болобу, айыл өкмөтү болобу, жер комитети болобу, жеринден көрүш керек да. Садыр Жапаров деле барып Бишкектен аялды кокуйлаткан экен, барып эмес келди го. Бул ойдо мен калтырбайм. Мен уже кан кайнап калды. Бул атам айтчы, согушка кирерде кан кайнаганда өлөрүңө, тирилериңе да карабайсың деп. Бул өзү ачуу ушундай болот турбайбы? Мен бул ойдон токтобойм. Мен күрөшкөнүм. Муну мен папкага салып алып туруп эле. Прямо эле мен мына урматтуу президентибиз айтып атат. Телевизордон угуп атабыз. Чолооңар да келгиле, коляскада отурганыңар келгиле, жиндиңер да келгиле, мен бүт угам деп атат. Ушундай кан кечип келген адамдын эмеси мына ордендердин үстүнө секирип өтүп атат булар. Булар башы дооргон жок, бул ишекте согуштун ардагери жашайт экен деген буларда түшүнүк болгон жок, айланайын. Мен мун үчүн жерде калтырбайм. Мен Садыр Нуркожоевичке барам. Мына азыр коррупция менен күрөшүп атат. Ачуу келген эмесин унутуп калдым. Ташиевке да барам. Мына Ташиев атса ушуларды ойлонсун. Чессе Токтогул районунда акими мекеме жетекчилери менен чессин жакын арада. Чечпесе жакын арада мен ушул ордендерди пакетке калтага салып алып эле президенттин астына барам. Барып эле ыйлайм. Мына архивдик териштирүүдөн чыгып атат жакшынакы бар. Мына. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Мына канын, жанын берген Абдулда атабыздын 39-жылдагы архивдик документтеринен бери бар экен. Мен бүгүн Кенже Кулагайдын сөзүн угуп, жүрөгүм менен туюп отурам. Дал ушул Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн ичинде жер маселеси боюнча чыр-чатактар көп болот. Мына ошолордун бири согуш ардагерине дагы келип жетти. Ошондуктан ушул маселелерди изилдөө үчүн биз эртең Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн башчысына барып ушул суроолорду узатабыз. Эмне үчүн 39-жылкы документтин үстүнөн бүгүнкү күндөгү документти чыгарып, бейгапар жаткан инсандардын, же болбосо жөнөкөй жарандардын жерлерин тартып алып жатат. Биз менен болуңуздар, каналдан узабаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Урматтуу эл журт, мына мен Чолпон Ата айыл өкмөтүндө турам. Мен атам согуш ардагери. Мен ушу жерими алдырып атам. 2 жылдан бери мен адилеттүүлүктү таппай атам да. Мына мен ушу жерде төрөлгөм. Ата бабам ушу жерде бүт мүрдөсү да ушу жекке коюлган, өлгөндөр. Ушу жерими мени айыл өкмөт чырылдатып алып коюп атат жерди. Согуш ардагери. Мен адилет таппай жүрөм. Эл журт ошондукча мен элге кайрылам. Ушул мыйзамды деле биз билбейт экенбиз. Булар мыйзамды бурмалайт экен кадырез эле. Мына
мен дагы ушу айыл өкмөткө келдим, дагы арыз менен кайрылуу менен. Анан эми ушуну адилеттүү чечип берүүсүн мен сурайм. Менде аянар деле жер калган жок. Себебинде мен азыр ичим атышып турат. 2 жылдан бери мына айыл Чолпон ата Караңкөй, Чолпон ата Караңкөй, тиги Токтогул, Чолпон ата, мен ушул 2 жыл ушул изим жолдо калды. Ушул жектен мен чоңойгон мына. Ушул 41-жылы курулган экен мына. Мына эл дагы тиги айылда да тастыкташты го. Бул киши Абдулла Аксакалдын жери. Ушул Жылыбулак. Ушул жекте мен төрөлгөм. Мына ошонун баласы мен 60ка чыгып калдым. Кыскасы адилеттик таппай сыздап турам мынакей. Мага бир копиясын мага берип, бир копиясын алып алсаңыз. Бул Караңкөй айылынын тургуну Акмат Абдулда согуштун катышуучусу болгон. Мен өзүм аны билем. Бунун Жылыбулак деген бул ата конушу ошол жерде жашаган. Мурун элди көчөлөштүргөнгө чейин ошол жерде жашаган. Анан кийин көчөлөштүргөндө нары Караңкөйдө көчөгө көчүп чыккан. Бирок ошол жерди өзлөрү пайдаланып, ушул убакка чейин пайдаланып келишкен. Ал анык. Анык пайдаланып келишкен. Курулуштары бар болчу экен жада калса. Мурун курулуштары бар болчу, азыр бузулуп калган. Азыр курулуш эчтекеси жок. Мурун бар болчу. Бул 74-жылдары бар болчу. Анан мен азыр ал жерге Караңкөй айылын таза суу менен камсыздоого корейский грантка кирген, долбоор сунушталган. Биз ошого бир 2 жерди 3 жерди сунуштасак, ошол жерди специалисттер тандап алышкан. Ушул жер таза экен, суусу туура келет экен дегенден биз ошол жерге 60 соток жерге көзакталганбыз. Долбоорго документ даярдаганда. Анан кийин бирок ал Абылдаев Акмат Абдулда Аксакалдын жери 15 сотук менен турат азыр. Турат. Биз мыйзамдаштырып бергенге даярбыз. Турат. Эч кандай ал кишинин мындай турак жайына биз көзакталган эмеспиз. Азыр 15 сотук жерде турат. Биз даярбыз. Азыркы күндө баласы Кенжекул мырза айтып атат да, ошол жерди алып атканда айтып атат. Айыл өкмөт башчысы дагы Өзкөн Эсенкулович ошол айылда чоңойгон, бардыгын билет. Бирок билип туруп эмне үчүн бизге маалымат бербестен биздин үстүбүздөн ошол айтып атат. Ардагердин согушка барып келген, канте өлүп келген, кан кечип келген аксакалдын медальдарын аттап, үстүнөн чечим чыгарып, бүгүнкү күндө жашыл көк китеп алып коюштур дейт да. Ушул боюнча кандай жооп бересиз? Чындыгында протоколдук бир мындай чогулуш, элдик жыйын өткөргөн жоксузбу? Биринчиден, бул кишилердин эч кандай документи жок. Азыркы убакта чечими же башка эч кандай документи жок. Биринчиден, мен үстүнө чечим чыгарып бердим дебейм. Анткени булардын 15 сотук, эгер булар турак калктуу конуштагы жер бул. Эгер 15 сотукка алам дей турганбыз, биз андан ашык бере албайбыз. 15 сотук жер турат. Бирок булардын чечими дагы эч кандай тастыкталган документи жок. Бул жөн гана баягы ата бабамдын жери деген гана нерсеси бар. Эгерде биз мурун чечими болсо, же китеби болсо, эгерде биз үстүнө чечим чыгарып, анын үстүнө алып койсок, анда биздики мыйзамсыз болот. Ал калктуу конуш муниципалдык гана жер. Ал эч кандай бирөөнүн намына катталган эмес. Болгону бул ата бабасы согуштун ветераны ошол жерде жашап өткөн. Ушул убакка чейин өзлөрү пайдаланып жүрүшкөн. Азыр 15 сотугу турат. Биз 15 сотугун бергенге даярбыз. Сиз ушул айтпадыңызбы, укук каттоочу жана укук тастыктоочу алардын документтери жок болчу депчи. Бирок бүгүнкү күндө ошол согуш ардагеринин баласы Кенжекул мырза архивдик көчүрмөлөрдөгү илгери эл каттоо 1939-жылы ошол жерде өзүңүз айтып кеткендей мына короо, жай бардыгын курган. Эми ошол кезде да мамлекет болгон да. Андан кийин 53-55-жылдары архивдик документтери бар экен, ошол жерде эл каттоолор болгон экен, ошол жерде үй бүлөсүнүн бардыгы төрөлгөн дейт.
Сиз жок деп атпайсызбы? Мына ошол документтер бүгүнкү күндө бар экен. Сиз ошого кандай жооп бересиз? Бул архивдик Ошолорду сиз териштирбестен Жок. үстүнөн документ чыгарып койгон деп азыр атат. бул архивдик документтин мага алып келгенине бир 10 күндөй болду. Биз 2022-жылы чыгарганбыз. Азыр булардын архивдик документин алып келгенине бир 10 күндөй болду, 10-15 күндөй болду. Мен ошондо көрүп отурам. Эми бул архивдик документ деген мындай тастыкталат да. Бул 74-жылы Токтогул кези курулганда элди көлдүн алдынан бул Каракөңгө айылына көчүргөн да. Ошол айылда мурун жашагандардан Көпүрбаш участогу, Каракөңгө айылына караштуу Көпүрбаш участогунда дагы бир 30га жакын түтүн бар болчу. Жашаган. Аларды да көчүргөн. Тиги Жылуу Булакта 2 түтүн бар болчу. Аларды да көчүрүп эмеге чыгарган. Тиги көчөлөштүрүп турган саясат болгон. Ал жерде мисалы үчүн андан кийин ал 74-тү андан кийин канча жыл болду? Ошол жылдан бери мисалы үчүн айыл өкмөттүн чечими чыгарса болмок. Айыл өкмөт чечими сиз бардыгын 2005-жылы системдүү каттоо болгондо эмне үчүн анда айыл өкмөттөр жакшы иштебей каттабай койгон? Катташ керек эле ошондо. Ошол убакта катталып калса, сиз өзүңүз азыр 5 колдой билип турасыз да, ал жерде ата конуш болгон, жашап өткөн ардагерлер. Ал кезде болгон документтин бардыгы ошол архивдик көчүрмөлөр турбайбы бүгүнкү күндө? Жок, азыр мындай болот да. Ал кездеги документ эмес, азыркы документ дегенде турасызбы? 2004-жылы калктуу конуш болгондон кийин системный каттоодон өткүзүп койгондо, госреестрде атайын каттаган да госреестрлар. Ошондо каттоодон өтүп койгондо бунуку мыйзамдуу болот болчу. Ошол каттоодо жок, системный каттоодо жок. Болгону жөн гана калктуу конуш деген гана эмеси бар, бирок каттоодо жок. Мисалы үчүн Абдылдаев Кенжекул же Акматов Абдылда деп 2004-жылкы системный каттоодон өтүп калганда бул кишилердики толук мыйзамдуу болуп болчу. Эми азыр айыл жер кезинде эмес, чоң шаарларда системдүү каттоону эми түшүн эми алышып атат да системдүү каттоо менен. Ушул Кенжекул мырзанын күнөөсү барбы ошо системдүү каттоого каттабай калганын? Эми күнөөсү бар, күнөөсү жок деп мен айта албайм. Бирөөнү күнөөлөш үчүн мен ал күнөөлөй албайм. Өкмөттүн жоопкерчилиги да системдүү каттоо. Эми ал убакта өзүңөр билесиздер да, 2004-жыл, андан бери мынакей 28 жыл, 30 жылдай өттү да. Анан кийин ошол жерде эми госреестрдин деле может эмелери кеткендир. Кемчиликтер, албетте. Анткени бизге келип атат да. Бирөөнүн участогунун ордуна башка бирөө катталып калган. Ушундай эми кемчиликтер болгон экен да. Анан ошол убакта катталып калганда мыйзамдуу ээси болуп аныкталмак. Бирок азыр эми биз дагы баягы ветеранды эми эске алып, ветерандын арбагын сыйлап, бул кишинин бөлөк жер участогу жогун эске алып, эми мыйзамдаштырып берели деп биз эметип атабыз. Бирок бул кишинин 15 сотук мыйзамдаштырып турган жери эч кандай водозаборго да кирген эмес, башкага да кирген эмес, азыр турат. Азыр турат. Ушул боюнча иш жүргүзүп бересиз. Кудай кааласа, иш жүргүзүп беребиз. Эгерде адамдын көзү өтүп кетсе, андан сырткары системдүү каттоодо катталбаса, айыл өкмөт базып алып коюу, тартып алуу коркунучу жокпу? Жок, андай жок, болбойт. Бул эми менчикке кол тегиз. Биздин конституциябызда жазылган. Менчикке. Биз эми президенттин жарлыгы менен ошолорду мыйзамдаштырып берип атабыз да. Ошол президент жарлыкты ошон үчүн чыгарды да. Ушуларды мыйзамдаштырып бериле, мындан кийин жер базып алган, жер эме болбосун. Сиз 15 сотуктан ашык берилбейт деп атпайсызбы? Айылдын ичин бардыгын ревизия кыла турган болсо, 15 сотуктан ашкан жерлер болсо, кандай иш алып барасыз? Ал мындай болот. Азыр биз келишим негизинде өздөштүрүүгө дагы кошумча кылып берсеңиз болот. Биз азыр мындай болуп атат. Азыр трансформация кылып атабыз жаштарга жер берүү боюнча. 105-106 гектар жерди трансформация кылып, мен азыр ген планында бүтүрүп, эмеге айыл чарба министрлигине сунуштап койдум, Кудай кааласа. Ошо район боюнча меники гана бүттү да. Биздин айыл өкмөттүкү гана. Азыр мен ошо жака алып барып эметтим. Ошол ишке ашып калса, биз азыр Каракөңгө айылынын быйыл ген планын Көпүрбаш Каракөңгө кескен төөнүн ген планын жасап туруп атабыз. Мурун ген планы жок эле участок бере берген. Азыркы мыйзам боюнча ген плансыз эч кандай трансформация кылбайт. Бул эң жакшы нерсе.
ген планды түстүрүп койгондон кийин каерде жол, каерде мектеп, каерде арык бүт көрүнөт дагы, элде дагы эч кандай эме жаралбайт. Мындай талаш тартыш же кызыл линияга чыгып кеткен, тиги кеткен жаралбайт. Ошол кептин баары ген план жазылбагандан ушундай иштер болуп атат да. Анан Кудай кааласа ген план жасасак, ички айылдагы мисалы үчүн бирөө 15 соток жер алып, анда да 15 соток жери бар, бирок системада да катталган эмес. Ал муниципалдык жер болуп эсептелет. Азыр муниципалдык жер болуп эсептелет. Биз азыр очередте бизде 1,5 миңдей киши бар. Ошол жерде дагы жер алам деп, ошол жери да турат, дагы жер алам деп да жазгандар бар. Мисалы үчүн биз ошону трансформациялоо кезде айылдардан комиссия түзүлүп, анан кийин, баланча, сен жериң турбайбы? Же сатып жүргенсиң жериңди сен. Албадың белең жер. Сатып жүрдүң, дагы туруп алыпсың сен. Дегендей кылып туруп, буну аябай такып берилет. Такып берилет. Анан мисалы үчүн ошол жерде 15 соток эме болсо, баласына арыз жазбаганда, арызын карап туруп, 2 балаң бар экен. Сенин мынете жериң бар экен. Давай сен арызыңы алып ташта, биз бияка коелу арызыңы. Очередтен алып таштайлы, мына сенин мынекиге жайгаштыралы. Десек болот да. Болбосо азыр эч ките көз актысы жок, эчтеке жок болсо, бул тиги адамдын менчиги болбойт. Ээлеп жүргөн адамдын менчиги болбойт. Бул муниципалдык жер болуп эсептелет. Эми бунун үстүндө иштеп атабыз. Рахмат.